Жазуучу эл аралык адабий сынагынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Көрүнүктүү адабият таануучулары жана маданият ишмерлеринен турган калыстар тобу Арслан Койчиев, Дальмира Тилепберген жана Султан Раевдин чыгармаларын тандап алышты. Жазуучулардын чыгармалары дүйнөлүк абройлуу Адаби International Book Prize сыйлыгына жөнөтүлөт. Заманбап кыргыз жазуучуларынын эл аралык сынагынын финалдык баскычында жеңүүчүлөргө сыйлык тапшырылды. Сынактын негизги максаты кыргыз акын жазуучуларына жана ырчыларына колдоо көрсөтүү, дүйнөлүк чыгармаларды жаратуусуна шыктандыруу болуп эсептелет. Кыргыз адабиятынын дүйнөлүк деңгээлге көтөрөт. Дүйнөлүк абройлуу адабий сыйлыкка тандоо былтыр башталып, 8 жазуучунун чыгармасы мыкты деп табылган. Финалдык турда 3 чыгарма тандалып алынды. Биздин жердешибиз Марклин Коңурбаев профессор, Москва университетинин профессору, Манас жаралган жерде, Чыңгыз Айтматов төрөлгөн жерде, Төлөгөн Касымбек сыяктуу улуу үлкөн жазуучулар туулган жерде жазуучулуктун салты дагы деле улана бериш керек, ошону улантышыбыз керек. Кыргыз эли, кыргыз журту башкасынан болбосо дагы ушул сөз өнөрүндө өзүнүн мыктылыгын 21-кылымда дагы көрсөтүш керек. Жана көрсөтүп аткан болуш керек. Акыркы учурда ушул кыргыз адабияты бир аз изоляцияда калып калгандай болду. Биз ушул дагы да болсо Айтматов, Касымбеков, Алтокунбаевтар салып кеткен салт уланып аткан болуш керек. Ошолдун салтын улануучуларын дагы сырткы дүйнөгө алып чыгалы, тааныталы деген булардын чоң амбициозный максаты бар экен.